Салам достор. Бүгүн биз кокон гиластын воловой 3 сорту боюнча кеп кылабыз. Багыңыз бар, бирок экспортуңуз азбы? Гилас кайсы тамырда? Гиласка ушул азыктарды бердиңизби? Гиласыңыз кандай гүлдөйт? Гиласты чаңдаштырууга ары койгонсузбу? Эгерде ушул суроолорго ооба деп жооп берген болсоңуз, анда бул видеону көрүңүз. Воловой 3 гилас Орта Азияда, Казакстанда, Россияда популярдуу сорт болуп эсептелет. Бул гиластын мөмөсү ирик, ширин, узун сабактуу, узакка сакталчу, транспорт менен ташууга ылайыктуу сорт келет. Мөмөсү ички базарларга жана Россияга, Араб Эмираттарына, коңшу мамлекеттерге, жакынкы жылдары Кытайга көп экспорттолуп келет. Воловой 3 гиласы биздин жерлерге аябай ылайыкташкан сорт. Таштуу жерлерге жана кумдуу, чополуу жерлерге дагы ылайыкташып кете алат жана суусуздукка чыдамдуу сорт. Бул гүлдөп турган дарак воловой 3 гилас. 40 жашка жакындап калган гилас. Бийиктиги 11 метрдей бар. Мурда жаштыгымда ушул гиластын үстүнө чыга албай, астында жүрө берчүмүн. Себеби бир лидерлүү болуп өстүрүлгөн гилас. Кандай гана погода болбосун, жакшы гилас салат. Жылда 100-150 килограммдай мөмө түйөт. Бул гилас көп мөмө берет деп мактанайын деген оюм жок. Бул жерде менин айтайын деген оюмду маңызын түшүнсөңүздөр болду. Мөмө берүүчү дарактардан гилас чаңдашуусу абдан маанилүү болуп саналат. Себеби гилас кайчылаш чаңдашышат. Гиластын маданий аргындаштырган гибридтик сорттору 3-кө бөлүнөт. Биринчиси өзүн өзү чаңдаштырган, экинчиси өзүн өзү жарым чаңдаштырган, үчүнчүсү өзүн өзү чаңдаштырбаган болуп бөлүнөт. Мына ушул воловой 3 гилас өзүн өзү чаңдаштырбаган сортторго кирет. Ошондуктан бул гиласка башка сорттогу чаңдаштыруучу керек. Башка сорттогу гиластын чаңы, башкача айтканда, гени туура келиши керек. Алдыбызда воловой 3 гиласка жакын тигилген шпанка сортундагы гиластын 90% гүл ачып турганын көрүп турууга болот. Гиластардын чаңдашуусу аба ырайына карап 1-2 күндөн 1 жумага чейин кыска убакытка чейин созулат. Биздин воловой 3 20%га чейин гана гүлүн ачкан, калганын ача элек. А шпанка 90%. Демек, шпанка биздин гиласка 20% гана чаңдаштыруучу боло алат. Алдыбызда дагы 2 башка сорттогу чаңдаштыруучу турат. Бул кадимки сары гилас. Эч бир жеринде кызылы жок. Орусчасы желтая драгана. Мынакей, желтая драгана 1% дагы гүлүн ача элек. Мына көрүңүздөр. Ушул тапта сары гилас воловой 3 үчүн чаңдаштыруучу боло албайт. Себеби бир дагы гүлүн ача элек. Демек, драгана воловой 3-нүн кеч гүлдөгөн гүлдөрүнө гана чаң бере алат. Ал эми бул дарак болсо уругунан чыккан кокон гилас. Бул дагы гүлдөй элек. Мөмөсү катуу, майдарак, көпкө чыдай турган сабактуу гилас. Бул дагы азырынча чаң бере албайт. Мынакей гүлдөй элек. Демек бул дагы азырынча чаң бере албайт. Ал эми бул гиластын сорту Наполеон аттуу гилас. Наполеон 90%га 100% десек да болот гүлдөгөн. Эң биринчи ушул гилас гүлдөйт.
Бир жагы кызыл, бир жагы сары, кадимки Наполеон гиласы. Мына 10%га гана астында гүл ачы элек, жогору бүт бардыгы ачып бүткөн. Демек, бул валовой 3-чү гиласы үчүн 20%га чейин чаң бере алат. Урматтуу достор, эгерде сиздер гиластан чоң бак жарап жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө 10 түпкө 1 түп чаңдаштыруучу коюңуздар. Жана ошондой эле 5 сорт, же болсо эң кеминде 3 сорт болууга тийиш. Сиздер менен Багаз түрүү каналы болду. Саламатта туруңуздар.